Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Өртчү түгүлөр Аваз Акимов менен Айдан Адека кыздуу болушту. Бул тууралуу Урчай өзү билдирди. Эске салсак, Аваз Акимов менен Айдан Адеканы 2019-жылы 10 мартта ата-энесинин колунан кыз узатуу салты менен алып келген. Ал эми 16 мартта Ош шаарында жылдыздуу түгөлөрдүн заманбап үлпөт тою өткөн. Маалыматтарга Аргумент KG. Кыргыз эстрада ырчысы Омар жубайы Дианага унаа белек кылды. Бул тууралуу Урчанын жубайы Instagram баракчасына маалымдаган. Кудайга шүгүр, менин биринчи унаам. Белек үчүн үй-бүлөмө, жолдошума рахмат, сиз эң мыктысыз, деп жазылат анда. Ал эми Омар баракчасынын сторис бөлүмүнө жубайын тулпарлуу болушу менен куттуктап, кут болсун деп жазган. Эске салсак, Омар менен Диана 2017-жылы 2-декабрда үйлөнүшүп, 2019-жылы 13-февралда Аруке аттуу кызды болушкан. Маалыматтарга Аргумент KG. Алып баруучу Максат Давранов өзүнүн Instagram баракчасына билдирүү жасады. Мен сени дагы кайрадан сүйүп баштадым. Бирок бул жолкусу жакшылык менен бүтсө экен деп турам, деп жазылат. Даврановдун бул билдирүүсүнө катталуучулар түрдүү варианттарды айтууга үлгүрүшкөн. Бири бул жолкусу дегенге караганда сайкал эле го. Бактылуу болсоңор эле болду десе, айрымдары өзүнчө жаңы үлгүдөгү телефондон айтып жатат, деп болжолдошууда. Эске салсак, Максат Давранов менен Сайкал Садыбакасова 2017-жылы 14-ноябрда баш кошуп, 2019-жылдын башында эки айрым жолго түшүшкөн. Маалыматтарга Аргумент KG.